Мен Самат Толукбай, улуу көчмөндөрдүн жашоосун изилдөөчү журналистмин. Жана алардын урпагымын. Ата-бабаларыбыз төртүлүктүн камын ойлоп, ушул улуу талаада көчүп конуп жүрүшкөн. Анткени алар үчүн негизги байлык көзү мал болгон. Эзелки малчылардын азыркы урпактары кандай? Учурдун мал чарбачылыгы кандай өнүгүүдө? The School of Nomads өткөндү изилдөө менен бүгүнкү жашоону түзүү, ал аркылуу жаркын келечекти куруу. Бүгүнкү көрсөтүүдө Улуу Таланын көчмөндөр дүйнөсү фестивале, 12 мамлекеттин көчмөндөрү, каада салттарын сактоочулар, көчмөндөрдүн аскердик өнөрү. Казак эли дайыма өзгөчө меймандостугу менен айырмаланган. Ал эми бүгүн Иле Ала тоосунун этегинде Алматыда чоң майрам өтүп жатат. Бул жака Казакстандын булуң бурчунан жана чет өлкөлөрдөн дагы коноктор келишкен. Майрамдын маанисин анын аталышынан эле түшүнүүгө болот. Бул жолу эл аралык Улуу Таланын көчмөндөр дүйнөсү этно фестивалю өтүүдө. Мен фестиваль өткөрүлүп жаткан жердин касиеттүү мааниси бар деп айтар элем. Анткени ондогон боз үйлөр жана чатырлар Боролдай сак дөөлөрү археологиялык паркынын аймагына казгатар жайгашкан. Илгери Көрүстөн Чоң Алматы жана Боролдай дарыяларынын аралыгында жайгашкан. Ал 47 сак жана Усын дөңсөлөрүнөн турат. Эстеликтин маданий жана табигый ландшабы сакталып калган. Курулуштар түшүп талкаланган эмес. Бул мегаполис аймагында сакталып калган алгачкы темир доорунун жападан жалгыз эстелиги. Диаметри 90 метрден 150 метрге, бийиктиги 14 метрге жеткен дөңсөлөр катары некапролдун түзүмүн түзүүчү бөлүкчүлөр болуп саналат. Ошондон улам бул көрүстөндү падышалык династиялык мүрзө комплекси катары мүнөздөөгө туура келет. Бүгүнкү тойго жалпы көчмөн элдердин өкүлдөрү, улуу сак, гун, түрк, монгол калктарынын урпактары жыйналган. Майрамга 12 мамлекеттин өнөрпоздору менен таанымал спортчулары катышууда. Фестивалга келген элди көргөн кезде өзүм дагы таң калдым. Шаарда эч ким калбай ушул жерде жүргөн сыяктуу. Мында көчмөн калктардын маданияты, үрп-адаты, каада салты, ыры, бийи, улуттук оюндары дагы көрсөтүлүп жатат. Байыркы кол өнөрчүлүктү аздектеген усталар ачык асман алдында өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Боз үйлөр менен чатырлар конокторду улуттук даамдар жана суусундуктар менен сыйлап жатат. Мындай көп түрдүүлүктөн адамдын көзү жайнайт жана мен бүгүн сиздерге башка элдердин каада салттары биздики менен канчалык окшош экендигин салыштырып көрсөтүүгө аракет кылайын. Кайсыл көчмөн элди албай эле жылкыны малдын төрөсү катары көрөрү белгилүү. Бул тойдун башы дагы тааныштыруу иш-чаралары менен башталды. Анда ар бир улут өкүлдөрү өз желектерин сыймыктануу менен көтөрүп атчан өтүштү. Эми көчмөн элдерди жылкысыз элестетүү мүмкүн эмес. Менимче ушул жандыктын арты менен бир кездерде улуу көчмөн дүйнөсү жаралган. Анан бул майрамдын көпчүлүк бөлүгү ушул өзгөчө жандыкка түздөн түз байланышкан. Мында түрдүү ат оюндары өткөрүлөт. Кызгуу май, ат чабыш, көкпар, оодаршмак, азоо үйрөтүү, теңгээлүү, ат үстүндө жаа атуу сыяктуу мелдештер болот. Булардын бардыгы так ушул жерде, археологиялык парктын аймагында өтөт. Мен дагы биринчи кезекте аттын үстүнөн чаап бара жатып, жаа атуу боюнча мелдешке жөнөдүм. Улуттук кийимчан коноктор эпчилдигин, мергендигин жана атка чыйрактыгын көрсөтүүдө. Мында Мажарстан, Монголия, Дагестан, Кыргызстан жана Башкортостандан келген мергендер бар. Мен биздин катышуучулардын арасында кыздар дагы бар экенин байкадым. Кыздар, жарайсыңар.
Бүгін қазақ елінің төріне дүние Бүгүн казак элинин төрүндө дүйнө жүзүнөн көчмөн калктар жыйналып керемет той өтүүдө. Ар бир элдин өкүлдөрү өнөрлөрүн, каады салтын тааныштырып жатышат. Менин жанымдагы жигиттер башкыр элинен келишкен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Казакстанга кош келиңиздер. Маанай кандай? Жакшы. Кандай көңүл ачып жатасыздар? Жакшы, бардыгы жакшы. Сиздерди карасам, улуттук кийим кийип, ата-бабалардан келе жаткан каруу жарактарды астына алыпсыздар. Ушул кийимдерден баштап курал жарактарды мага түшүндүрүп бериңиздерчи. Улуттук кийим, мына бул камчы, кылычтарыбыз, бул соот жана бычак. Мына бул кылычтардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп өтсөңүз, сиздердики дагы бир аз ийилип турат экен. Бул өтө күчтүү олжо кылыч. Башкырлар Орус империясына кошулган кезден тартып аскер кызматын өтүшкөн. Анан алар поляк жортулуна катышкан. Биздин улуттук баатыр Саламат Юлаевдин атасы поляк казатына катышып, ушул кылычты алып келген. Бул ошол поляктардын Карабела деген кылычы. Кылыч азыр башкырлар арасында абдан кеңири таралган. Ал эми бул кылычтар менен эмне айырмасы бар? Мисалы бул башкыр кылычы, башында кашкырдын элеси бар. Анын колду коргоочу бөлүгү жок. Чабышка ийкемдүү жана өтө ыңгайлуу. Эмнеге кашкырдын башы менен? Башкурт, баш бул башты билдирет. Ал эми курт ал кашкыр деген сөз. Курт деген сөз кашкыр дегенди билдирет экен да. Ооба, башкурт деген баш кашкыр деген сөз. Башкурт дегенди баш, көкчал деп атоого болот, баш кашкыр деп дагы айтууга болот. Ал эми казакча ошонусу менен жакын сыяктуу. Бизде өзгөчө каарман кишилерди кашкырга салыштырып баалап жүрөбүз. Батырлардын нышанына өзүбүздү баалап жүрөбүз. Казак элинде эки жүздүү кишини ой, ит экен деп айтат. Ал эми төшү түктүү азаматты кашкыр экен деп мактап жатып калат. Биздин элибиз дагы кашкырды сыйлап, анын атын атабай, ит куш деп дагы тергеп айтарын бала кезден билебиз. Кашкыр жөнүндө сөз болгондо, казак баласында зор сыймык жана толкундануу пайда болору чын. Анын себеби дагы бар. Биз түрк болгондуктан өзүбүздү көк бөрүдөн тарадык деп ишенебиз. Ошого ишенгибиз келет. Анткени бөрүдөй эр жүрөк, акылдуу жана сымбаттуу болгубуз келет. Бабаларыбыз бөрүлү байракты уштап, кылымдар бою жерибизге сугарткан канча жоонун мизин кайтарып, жеңишке жетип келгени биздин каныбызда өзгөчө мактануу сезимин пайда кылат. Мен сиздердин өнөрүңүздөрдү көрдүм. Абдан рахаттануу менен отуруп күбө болдук. Мага ошол өнөрүңүздүн бир-эки ыкмаларын көрсөтөсүзбү? Убагында дал ушул сиздерде жигиттер башкыр элин жоодон коргогон. Ошол сыяктуу бабаларды бир эске түшүрүп, мен дагы сиздерден бир ыкма үйрөнөйүн. Көрсөтөйүн, кылыч камчы колдогонду үйрөтөйүн. Рахмат, анда иш көтөлү. Мына достор, колума алгачкы жолу кылыч кармап турам. Азыр Ордобит мага мастер-класс көрсөтөт. Анда ишти эмнеден баштайбыз? Самат, эң эле эң мөһими мында колдун күчү керек. Эң башкысы колдун күчү керек. Андан кийин машыгуу жана машыгуу керек. Бул жерде эң негизгиси билектин мууну мыкты болушу зарыл. Ошондо 2-3 манжа менен дагы кармай аласың. Вот такой хват держать. Вот двумя пальцами, тремя даже хватает. Калган манжаларың сага көмөкчү гана болот. Бул жерде эң жеңили 8-дик жасоо. Мына, мындай, бул жакка, кайрадан артка жана бул жакка шилтөө. И сюда. Вниз, через верх, вниз. Жогорудан төмөн жана кайра өйдө жасайсың. Да. Вот даже здесь. Мына бул жерим бош болуп турат. Анан мындай төмөн түшүрөрмүн. Ошол кезде менин айланам кенен болот. О, жарайсың, сен жакшы шакырт экенсиң. Мына, үйрөнүп келе жатам. Ал эми тасмаларда болсо колуна кылыч алып баардыгын кырып салуу оңой сезилет. Бирок чынында бул дээрлик өзүнчө эле чоң окуу экен. Ири кылычтарды көчмөн уурлар 8-кылымдарда колдоно башташкан. 10-кылымда түрктөр бул куралды Батыш Европага тараткан.
Убакыттын өтүшү менен кылыч өркүндөтүлүп, жоопкерлердин жолундагы негизги курал болуп калат. Кылыч 20-кылымга чейин кеңири колдонулган. Казактар аны 5 мыкты аскер кароосуна киргизген. Кылычтын көп түрү жана аталыштар болгон. Мисалы алдаспан, жатаган, наркескен кылыч, зулпукор жана кайчы кылыч болгонун дагы жакшы билебиз. Менин колумдагы кылыч кайчы кылычка кирет. Кылыч ташуу өнөрүн мен башкырлардан тышкары мажар туугандардан дагы үйрөнүп алууну чечтим. Жоопкерчилик заманда кылыч көпчүлүк элдердин эң башкы карысы болгону белгилүү. Азыр кылыч менен согушуунун айрым ыкмаларын мага мажар калкынын баатыры үйрөтөт. Анда биз даярбыз. Эмесе ишке киришели. Кандай ыкмалар бар? Кандай тәсилдери бар? Egyes vágás. Egy, kettő. Jó? Уруш убагында кылыч менен каршылашка сүр көрсөтүп, кол салып жана жаракат келтирүү ыкмалары колдонулат. Орто кылымдарда согушка жалаң кылыч менен машыккан өзүнчө жасоо курашчу экен. Мен мыкты кылычкер болбосом дагы бабалардан калган жеке таймаш өнөрүн үйрөнгөнүмө кубанычтамын. Көчмелі халық болғандан кейін барлық елдің... Көчмөн калк болгондон кийин бардык элдин каруу жарактары бири-бирине окшош болгон. Мисалы менин артымдагы башкыр жигити камчы менен өз өнөрүн көрсөтүүдө. Башкыр тилинде камчы сыпырткы деп аталат экен. Азыр ошол курал менен түрдүү ыкмаларды үйрөнөм. Кеттик анда. Иске кирсейик, кет. Ассаламу алейкум. Иштериңиз кандай? Биздин жерге кош келипсиз. Өнөрүңүз дагы мыкты экен. Бизде муну камчы дейт, сиздерде сыпырткы экен. Бишік дейді. Сіздерде... Сыбыртқы дейді. Бизде сыпырткы дейт. Казакча бул шыпыргы дегенди билдирет да. Сыбыртқы веник деп аталат, рус айтмышлай. А bizde бул... Ооба, бизде камчы сыпырткы деп айтылат. Бул укмуш каруу жарактардын бир түрү. Ооба, бул түрк элдеринин куралы болуп саналат. Бул түрк халыктарынын куралы. Камчы сокку уруучу курал. Анын негизги бөлүгүн кайыштан өрүлгөн узун шапалагы түзөт. Камчынын сабы дагы бар. Аны айландырып үйрүп, катуу силиккенде шарт эткен катуу үн чыгат. Алгач көчмөндөр бул жабдыкты мал айдоо үчүн ойлоп табышкан. Бирок кийинчерээк мыкты курал болоруна дагы ишенишкен. Он постепенно уменьшается. Ал ушул аэродинамиканын таасиринен акырындап диаметри боюнча кичирейет. Мына Самат, карап тур. Бул жерде коопсуздук кандай сакталуу керек? Коопсуздук үчүн шапалакты бириз менен шилтөө керек. Мына, бириз менен шилтеп жибердим. Ал багыт өзгөрбөш керек. Өзүң байкап көрөсүңбү? Техника безопасности какая? Техника безопасности. Ошондо ушул көнүгүүдөн баштайбызбы? Пустил его вот в одну плоскость. И туда же, в одну плоскость. Плоскость не меняется. Попробуешь? Ооба, мунун сабы сенин колуңдун уландысындай болушу керек. Мындай жаткызсаң өзү кетиши керек. Анда байкап көрөлүк. Вот. Получается, вот эта ручка, продолжение твоей руки должно быть. Раз, положил его. Сюда, раз, положил. Ал, көрейік. Айда. Тегінде. Оп. Не резко, она шулай. Она шулай. Не резко. Ага. В одной плоскости. Ооба, бул көрсө оңой эмес экен. Өзүмө тийип кетеби деп дагы сактанып турдум. Аны айландырып шарт эткен үн чыгара алган жокмун. Бүгүнкү жыйында мажарлар менен башкырлар ошол камчы менен ойноп өнөрлөрүн көрсөтүштү. Суу куюлган чөйчөктү камчы менен жара чапкан көрүнүштөр өзгөчө таң калыштуу экен. Бүгін элибизге ааламдагы баатыр көчмөн калктардын бири улуу гундар менен айтылуу Аттила баатырдын урпактары мажар калкы келип отурат. Кош келиңиздер. Алгач сиздерге суроом бар. Мага мажар элинин келип чыгышы жөнүндө айтып берсеңиздер.
nyelvészek, történészek, régészek, Албетте, бизди дагы ушул суроо абдан кызыктырат. Бүгүн көптөгөн антрополог окумуштуулар венгерлердин келип чыгуусун изилдеп жатат. Бир нече жоромол бар. Алардын көбү биздин тамырыбыз чыгыштан башталарын болжолдошот. Мисалы Түндүк Кавказда уурулар болгон, башкалары Сибирде, калганы борбордук Казакстанда жашаган. Ошондуктан көпчүлүк антропологдор биздин элди ушул аймактарда, Казак таласында жаралган деген дагы жыйынтык чыгарышат. Kaukázusban csatlakozhattak a Törzszövetséghez, egy másik része pedig Nyugat-Szibériából, illetve Közép-Ázsiából. Шандор мырза, эгерде биздин чыгуу Шандор мырза, эгерде биз тегибиз жагынан жакын болсок, анда биздин маданият, каады салттар, мисалы курал-жарактар дагы окшош болсо керек. Сиздер фестивалга бир нече экспонат алып келдиңиздер. Алар жөнүндө кеңири айтып бериңизчи. кару-жарактарыңыз Азыр мен бир артефактты көрсөтөм. толугураак айтып берип. Бул Аттиланын кылычыбы. Жок, булар 9-кылымдын аягында, 10-кылымдын башында жасалган кылыштар. Аттиланын доорунан кийин турбайбы? Буларды ушул көргөзмөгө алып келгенибиздин себеби так ушундай кылыч Алтайда табылган. Биз мунун баардыгын изилдеп жатабыз. Окумуштуулардын айтымында бир кездерде тектеш 2 ууру болгон. Алар Алтайды жана азыркы Казакстан аймагын жердешкен. Анан бир уурусу азыркы Венгрия аймагына көчүп кеткен. Экинчиси ушул жакта калган деген жоромол бар. Анан ушундай кылыч ошол ууруга таандык болгон. Биздин туугандыгыбыз ушул жерден дагы далилденген сыяктуу. A legközelebbi egyetlen ismert párhuzama az Altaj hegységből került elő, ugyanebből az időszakból, és nagyon érdekes, ennek a harcosnak elvégezték már a DNS vizsgálatát, és apai vonalon is az Altaj hegységben ma élő kis türk népcsoportoknál vannak a legközelebbi rokonai. Még az is elképzelhető, hogy egy férfi fiú Достар, бизге мажар халкы өздеринин улуттук аспаптарын Достор, мажарлык коноктор улуттук аспаптар менен келген экен. Мага сиздердин өнөрүңөр абдан жакты. Угуп алып абдан кубанып жатабыз. Элибизге кош келипсиздер. Мага бул аспаптар жөнүндө айтып бериңиздерчи. Булар кандай аспаптар? Бул эздоп. ездоп. Бизде муну доолпаз деп атайт. Ездоп. Мынау Ал эми мунун аты кандай? Бул дуда. Валенка, дуда, по-венгерски. дуда. Мага сиздердин ансамбльге катышууга мүмкүнбү? Эздопту үйрөнүп көрөйүн. Ошондо колго мындай кармайбызбы? Ооба, ошондой кармайсыз. Булай стайбыз, колду. Андан кийин минтип ура беребиз. Карасаңыздар, үнү керемет чыгат экен. Анан кандай ыргакка салабыз? Анда кеттик, бирге ойнойлу. Керемет чыгат экен, караңыздар. Ал энди кандай ыргакка салып отурамыз? Сиз бийлеп туруңуз. Бир аз мурун эле камчыны ары бери шилтеп машыгып жүргөн Самат эми музыкант болуп кетти. Менимче мен ыргакка кошулуп алдым. Жакшы музыка болуп жатат. Маанай эң сонун болуп, ырдагым дагы келип турат. Ушундай көңүлдүү маанай менен мен андан ары фестивалды аралап кеттим. Мында жаачылар мелдеш өтүп жатат. Көрүүчү дагы, катышуучу дагы абдан көп. Бул мелдеште 12 мамлекеттен келген коноктор өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Ал эми тарыхта жаа көчмөн элдердин негизги куралдарынын бири болгону белгилүү. Бүгүн садакчылар сайысында бас Жаачылардын мелдешинде башкы калыс биздин дагестандык конок Жамал мырза болду. Жамал ага, сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен дагы кубанып жатам. Элибизге кош келиңиз. Эми ушул жаа көчмөндөрдүн негизги каруу жарагы болгонун мен дагы жакшы билем. Ошону толук түшүндүрүп өтүңүзчү. Кандай жыгачтан жасалат? Кантип жасайт? Андан кийин атуу техникасы кандай? Азыр сага бул жааны атып көрсөтөлү. Эң алгач жааны кайсыл колуңа кармоо ыңгайлуу экендигин айтасың. Мага ушундай кармаган ыңгайлуу. Ушундай. Түз кармаш керекпи? Ооба, түз мындай коесуң. Бармактарыңды ач, 3 манжа менен карма. Ушунучу мененби?
Ооба, чыканагыңды көтөр, тартып кое бер, дагы тарт. Оор экен бул. Оор, дагы тарт. Муну кайсыл жерине мээлейт? Сен 3 манжаң менен кармаганда ок мына бул жерине салынат. Шакек менен кармай турган болсоң, ок бул жагына салынат. Анын эмне айырмасы бар? 3 манжам менен европалыктар атат. Сырты мененби? Жок, мындай кармаганда бул жакка салабыз. Ичине салынат турбайбы? Шакек менен кармаганда сыртына салынат. Азыр атканда көрсөтөм. Биздин бабаларыбыз көчмөндөр жебени ичинен салышканбы? Сыртынан салышкан, шакек менен кармашкан. Ошондо ушундай кармалабы? Мына шакек менен тарт, аны менен мындай кармап тартасың. Мындай болгондо оор болот экен. Ооба, ал оор болот. Сен аздан тартып башта. Buradan salıyor. Sırtlarını ya, sırtından. Bu yüzük kulağısı. Ол былай салына ма сонда? Oblay salına. Bundan alına. Bu yüzükün basından boyut. Olay geldi. Anladın mı? Былай ауырлау екен. Ağırla. Başla. Bundan başla. Bırak. Жаа кармаганды, жебе салганды үйрөндүм. Анда атып көрөйүн. Абдан кызык болду. Биринчи огум бутанын дал ортосуна тийди. Албетте бул жакын аралык. Ал эми 150 метрден тийгизе албасым дагы анык. Огум дагы жетпей калат окшойт. Жебелерим түгөндү. Эми жамалага баасын берсин. Бутага чуркап келгенге болбойт. Ок жаңылып көзүңө тийип калышы мүмкүн. Bunu çağırtağınlar. Көрсөткүчүм кандай болуптур? Жакшы болуптур. Жебени суурган кезде бул жагынан кармабаш керек. Ушул туштан кармап тартып чыгарасың. Аны мындай эле сууруп алса болбойбу? Мындай кылганда сабын сындырып аласың. Артыңда киши турса тийип дагы кетет. Бирок гана тийбептир. Dişi olmaya yaramay. Bundan sonra gelmesin. Bundan tutup tartıp vurup çağırtır. Ondan da çağırtıp tartıp. Hop. Болгону бирөө гана тийбептир. Достор, карасаңыздар, мен 8 ок атсам, алардын 7 бутага тийип, бирөө гана жетпей калыптыр. Насаатчынын айтымында биринчи жолу аткан адам үчүн бул жакшы көрсөткүч. Балды. Енді. Эми менде казактын, көчмөндөрдүн каны бар эмеспи? Ошондуктан ушинтип машыгып, мыкты жаачы дагы болуп калармын. Чоң рахмат. Каны бар ғой. Бар. Сол себептен де өстіп үйрене берсем, әлі мықты садақшы болып кететін шығар. Akşam açsız kalmazsa bunda mal var, et var. Рахмет үлкен. Ошентип бүгүнкү күнүм дагы зуулдап тез өтүп кетти. Күн кештеди. Кеч болуп бара жатса дагы улуттук оюндарга кызыккан элдин тарай турган түрү жок. Өзгөчө ат үйрөтүп жаткан балбандар менен чабандестердин жанында көрүүчүлөр абдан көп чогулган. Бул өтө татаал өнөр. Азоо жылкыны колго көндүрүү ар бир эле жигиттин колунан келе бербейт. Андыктан мындайда мыктылардын мыктысы дагы сыналат. Шаарда жашап, мурда кийин мындайды көрбөгөн эл байыркы өнөрдү абдан таңыркап көрүп турушту. Айтмакчы, бүгүнкү майрамда мындан дагы кызыктар көп болду. Баардыгын сиздерге жеткирүүгө убакыттар. Ошол себептен тоонун үстүнө чыгып, сиздерге баардыгын жалпылап, алган таасиримди кагазга түшүрөйүн. Бүгүн мен кайсыл конок менен баарлашпайын, баардыгы бир оздон казак элине келгенине ыраазы экендигин айтышты. Өткөн тарыхыбыздын жалпы экени, жакын туугандыгыбызды дагы айтып өтүштү. Биздин элибиз эгемендикке ээ болгону тарыхыбызга, улуттук баалуулуктарыбызга кызыгуулар дагы артып барат. Тарыхын унуткан элдин дагы келечеги жок деген дагы кеп бар эмеспи? Ошондуктан ушундай тарыхы бар касиеттүү талаада төрөлүп өсүп жашап жатканыма абдан бактылуумун десем болот.